Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу программасынын кезектеги чыгарылышы аны мен Жанара Кайпекова алып барам. Бүгүнкү эфирде мамлекеттик карыз темасында сөз кылабыз. Деги эле Кыргызстандын карызы учурда канчалык жана бул эл аралык экономикада кандай бааланат? Мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Студияда конокто саясаттануучу Кубан Табалдиев мырза болмокчу. Саламатсызбы, Кубан Абдыменович, каналыбызга кош келдиңиз. Алгач эле айта кетсеңиз, учурда Кыргызстандын 9 миллиард долларга жакын карызы бар. Аны реструктуризация жасоо жолдору барбы эл аралык мамилелерде, эл аралык нормаларда жана аны кандай азайтууга аракеттер жасалып атат? Ар бир мамлекет өзүнүн карызына ээ да. Мамлекеттик карызы жок, бирде мамлекет аташ кыйын да. Ошо мүмкүн, бирок аз аябай. Анан өзгөчө ошо транзиттик периоддо жашап аткан Кыргызстанга окшогон өлкөлөрдүн баардыгы 100% деп айтсак болот, карызга. Анын ичинде эң эле белгилүү болгон бай деген АКШ мамлекеттерине окшогон, Россия мамлекеттерине окшогон, же бай деп бизге салыштырмалуу айтканда Казакстанга окшогон мамлекеттер тышкы карыздарга ээ да, жалпы эле карыздарга. Бирок жерден түшүндүрүп кетиш керек. Карыз деген бул кредит алганда, кредит ар бир мамлекетке бир проект боюнча берилет дагы, анын төлөмүнүн убактысы алдын ала белгиленип, анан төлөмдүн үстүндө да үстөк төлөмдөр болуш керек да. Кыргызстандын акыркы 25-30 жылда калган карыздардын көпчүлүгү абдан мындай жумшак проценттерге негизделген карыздар алынган. 0,75%дан 2,5%га чейинкилерде. Эми алардыгы көлөмүнө жараша, анан убактысына жараша болот. Ошондой эле абал бардык мамлекеттерде, ошо карыз алган мамлекеттерде болот. Карызды кимдер берет? Мисалы үчүн Кыргызстанга карызды чет мамлекеттердин арасынан бай мамлекеттер берген. Мисалы Кытай, Россия Федерациясы, дагы бир топ Японияга окшогон мамлекеттер берген. Бирок алардын арасынан мамлекеттерден сырткары дагы эл аралык финансылык уюмдар бар да. Мисалы үчүн эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, азыр эми мына Евразиястын өзүнчө банкы, Евразийский банк деген бар. Ал дагы өзүнчө банк кредиттерди берип атат. Булардын бардыгы алдын ала эсептелген тактоолордун негизинде белгилүү бир мөөнөткө берилип атат. Бирок Кыргызстандын азыркы күндөгү мүмкүнчүлүктөрү аябай өсүп чыкканга байланыштуу, аларды төлөмдөрү дагы жеңилдете тургандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп атат да. Бул биринчи кезекте ошо экономиканын өсүшүнө байланыштуу болот. Экинчи жагынан алганда, мисалы үчүн биз Түркияга бир топ эле суммадагы карызыбыз бар. Анын акыркысы качан төлөнүп бүтөөрү айтыш кыйын, бирок где-то бир 25 жылча бар го дейм. Ал эми ошолордун арасынан бизге ылайыктуу болгон же Түрктөргө жага турган бир талаптарга биз жооп берсек, мына былтыр менимче 70 миллион долларды списание деп коет да, бизден жоюп койду. Ага чейин болсо Россия, мисалы үчүн Кыргызстандын бир топ карызынын арасынан 300 миллионго жакын долларды кечкен да. Ошо окшогон ушулар болуп турат. Бирок бул абдан сейрек кездешүүчү окуялар да. Негизинен биз карыздын көпчүлүгүн мисалы үчүн Кытайдан алабыз. Мына Кытайдын карызы азыр азыркы күн менен эсептегенде 1,7 миллиардга жакын доллар да. Аны ошо Кытайдын мамлекеттик банкы болгон Инексимбанк деген берген. Ал проектлердин негизинде берген каражат катары биз аны өз мөөнөтүндө төлөп беришибиз керек да. Анан президент Жапаров айтты эле, эгерде биз керек болсо карыздан бүгүнкү күнгө ылайыктуу деңгээлде төлөп бере турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок аны төлөп бергенде бизге штраф дегендей, сен аларын алып турган өз убактыңды бербей мөөнөтүн бузуп атканың үчүн дагы кошумча төлөшүң керек деген талап бар экен. Ошон үчүн биз мурунтан макулдаштырылган график боюнча төлөшүбүз керек деп, ошого байланыштуу биз акырын карыздан кутула беребиз. Аны өзгөртүү кыйын экен, ошондуктан эрте бергенге мүмкүнчүлүк жок деп айтканда. Бирок азыркы мына бүгүнкү күндө карап көрсөк,
Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бир жаңы проект ачылып атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген темир жол. Анын куруу каражаттары дагы Кытайдан алынып атат, баардыгы. Бирок үчкө бөлүнүп атат да. Вот ошонун арасынан менимче бир 700 миллион доллар дагы Кыргызстандын карызы катары бизге келет да. Эми анын баардыгын иштеткенде, мына мисалы темир жол 5-6 жылда курулат деген план бар. 5-6 жылдан кийин иштей баштаса, биз жылына 200 миллион кеминде транзиттик киришилерди алганга мүмкүнчүлүк алынат да. Анан ошонун айынан биз деген толугу менен ошо Кытайдан келген акыркы эле кредитти басып койсок, жаап койсок болот да. Бул жактан алганда, мына бул дүйнөлүк практика катары сырттан келген карыздарды бере албайбыз деп айтканга болбойт. Себеби биздин экономикабыз азыр мурдага карагандай абдан жакшы бир деңгээлге чыгып алды. Эгерде кошуна мамлекеттер менен салыштырып көрсөк, Өзбекстан 5,5% өстү, Казакстан 6,5% өстү, а Кыргызстан болсо мына былтыркы жыйынтык боюнча 11%дан көбүрөөк деңгээлге чыгып кетти. Алардын 6,5% дагы кошумча кредит алганга жол ачып атат да. А биздики 11%, мына быйыл биринчи 5 айдын жыйынтыгы менен 12%га чейин чыгып кетти экономиканын өнүгүүсү. Демек биз карыздарды өз убагында төлөп бере тургандай потенциалыбыз бар экен, экономика жакшы өнүгүп атат. Бизге түшүп аткан каражаттар ошо тышкы карыздагы, ички карыздагы жаап кеткенге мүмкүнчүлүк бере турганга жетишип калдык. Негизи эле ошо жогоруда дагы темир жол жөнүндө айта кеттиңиз. Коомчулукту түйшөлткөн суроолордун бири биз карыз алып атабыз, насыя менен каражат алып атабыз, мисалы ошол эле Кытайдан алып атабыз, эл аралык уюмдардан жана банктардан алып атабыз. Ошол кайсы жакка жумшалып атат деген сөз да. Анан бизде азыр курулуп аткан жана ГЭСтер, жолдор ошол жакка жумшалып атат. Анан аларды кайра кайтарып берүү үчүн мындай кайсы шарттар аткарылыш керек? Биз ошол кайра өзүн актайбы ошо салынып аткан объекттер? Албетте актайт. Актаган үчүн карыз алдык да. Акталбаса биз карызды алып туруп анан жеп койсок, кийин өзүбүзгө эле жаман болот да. Карыз бергендер өзүнүн шарттарын коет. Момундай талаптардын баарын аткарсаң, анда беребиз дейт. Анан ошол талаптарды аткарабыз деп эле койсо, акчаны бере берсе, элдин баары ала бербейт беле. Ар бир коюлган талапты, ар бир коюлган графикти аткара тургандай өзлөрүнүн көзөмөлдөй турган кызматтары бар да. Мисалы үчүн 1 жылда момунчаны курушу керек, ага момунча акча кетет. Аны кургандан кийин мынчаны беребиз эмдиги жылга. Аны аткаргандан кийин дагы 3-чү транш деген сөз ошондон келип чыккан да. 1-чи транш баланчага кетет, 2-чи транш түкүнчөгө, 3-чү транш акыркы бөлүгүнө берилет деп. Ошолордун баарын аткарганда анан каражаттар түшөт. Мисалы үчүн биз Кытайдан 1,7 миллиард карызды алганбыз. Бул бир эле моментте 1,7 миллиард келип түштү дегенди билдирбейт. Биз проектлердин баарын бергенден кийин, ар бир этабы аткарылгандан кийин, анан аткарылган акчасын көргөндө, булар акчаны бекер коротпоптур, керектүү жерге иштетип атыптыр. Демек, 2-чи траншын беришибиз керек деп. Мына 1-чи траншында 200 миллион берсе, 2-чи траншында 250 миллион бериши мүмкүн да. Ошон үчүн жанагы берилип аткан 1,7 миллиард деген карыз бул потенциальный карыз болуп атат да. Баардыгы Кыргызстандын казынасына түшүп калды дагы, анын баарын жеп, жок кылып, иштетпей өзүнүн мамлекеттин экономикасын жабыртып койду деп айтканга болбойт да. Демек, мисалы, биз карыз алып атканда 1-чи траншты алгандан кийин кандайдыр бир жыйынтык көрсөтүшүбүз керек экен. Албетте, ошол жыйынтыкка жараша анан 2-чи траншты бериш. Негизи эле ушул учурдагы Кыргызстандын карызы дүйнөлүк экономикада салыштырып караганда канчалык деңгээлде кооптуу же азыр коопсуз элеби? Сарсанаа болбосо болобу? Мен өзгөчө баса белгилеп айтып кетейин бул жерде. Кыргызстан азыр мындан бир 5 жыл, 10 жыл мурунка караганда абдан эле коопсуз деңгээлге чыкты да, көтөрүлдү. Себеби мурун биз карыздарды алганыбыздын суммасы аз болсо дагы аны төлөп бере турган мүмкүнчүлүгүбүз абдан чектелүү болчу да. Азыр болсо экономиканы көрүп атабыз. Мына былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча эми азыр 1,9 триллион сом деп айтып атат. Ошону Американ долларына которсок, 22 миллиард доллар бул ички дүң продукция экен. Ошо 22 миллиард ички дүң продукцияны биз алган карыздын суммасына салыштырып процент менен алганда болгону тышкы карызды алганыбыз 23% болуп калды бүгүнкү күндө.
23%. Бул деген вообще дүйнөлүк деңгээлде абдан эле кичинекей деп эсептелет да. Салыштырмалуу айталык. Америка Кошмо Штаттары бул экономикасы жагынан дүйнөдө биринчи болбосо да экинчи болуп калды Кытайдан кийин. Бирок ички дүң продукциясынын көлөмү 31 триллион доллар. 31 триллион доллар. Жалпы карызы, ал сырткы карыз, анан ички карыз деп айтылат. Жалпы карызы 33 триллион болуп кетти. Бирок сырттан келген карызда, мисалы үчүн Америка деген карыздап алган мамлекеттер көп, эл аралык уюмдар көп. Мисалы Кытайдан эле бир топ карыздарды алган да. Ошо сырттан келген карыздардын суммасы 29 триллион экен да. Бул где-то 85-90%, 95% деп айтсак болот да. Ички дүң продукциянын көлөмүнөн алганда ошо 85-90% түзөт экен да. Бул 29 триллион. Эми элестетип көргүлө, биздики 23 болуп атса, Америка Кошмо Штаттардыкы 80-90% болуп атпайбы. Эми бул эң эле мындай чоң экономикасы күчтүү мамлекеттерди айтып атабыз. Коңшу эле Казакстанды алалык, же Өзбекстанды алалык, же Россияны да алалык. Россияда эле ушу коңшу мамлекеттердин бир тобу сырттан карыз алмайынча өнүгүүсү абдан эле кыйын. Мына бүгүнкү күндө алып көрсөк, Казакстандын эле ички дүң продукциясынын көлөмү 300 миллиард доллардан ашып кетти, 305 миллиардга чыгып кетти. Тышкы карыздарын эсептеп көргөндө 60% экен. Элестетип көргүлө, биздики 23 болуп атат, бардыгы 60%. Бирок суроо салышы мүмкүн, алардын экономикасы менен биздин экономиканы салыштырганга болбойт. Жок, болот. Себеби биз ар бир адамдын киши башына эсептеп атабыз. Мына сырткы карызды эсептеп алганда, мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын ар бир жашоочусуна, жаш балдарды алганда 7 миллиондон ашкандарды. Болжол менен алганда бир $1000 жетпесе да бир $800-900 болот да. Казакстандыкы $2000 ашып кетет. Эсептеп көрүлү. Ар бир кишинин башына алганда. Демек, канчалык күчтүү экономика болсо дагы ар бир адамдын мойнуна илинген карызы Кыргызстандыкына караганда 2 эсе көбүрөөк болуп атпайбы. Демек, биз корко тургандай эч нерсе жок. Себеби биз алган акчанын баардыгын эффективдүү иштеткендей жолду ачып алганбыз. Аны аткара турган талаптарды койгонбуз, мыйзамдар кабыл алынган. Демек, ар бир келген акчанын кайда кеткендигин так талап кылып, аны аткаруусун биз көзөмөлдөп турсак эле, биз алган карыздардын баардыгын кутулабыз. Анан бул жерде бир белгилеп кетчү нерсе бар. Кыргызстанда эл арасында коомчулукта сөз болуп атат. Кыргызстандын карызы $9 миллиард болуп кетти деп. Тактап айтайын, бул 8,94 миллиард. 9га жете элек. Бирок бул мамлекеттик карыз. Мамлекеттик карыз экиге бөлүнөт. Бул сырткы карыз, тышкы оюмдарга, мамлекеттерге бере турган карыз, ички карыз. Биздин сыртка төлөй турган карыздардын көлөмү 5,34 миллиард экен. Ал эми ички карыздарыбыз бул мамлекеттин ичиндеги чыккан инвесторлорго бере турган, төлөп бере турган акчаларды макулдашып алып, алардын акчасын алып иштетип атабыз. Пайдасын тапкандан кийин ага төлөп беребиз деген бул кепилдик. Алардын көлөмү 3,6 миллиард экен. Бул иштен келген карыз, бул мамлекетке эч кандай кыйынчылыкты туудуруп бербейт. Биз акчаны алгандан кийин аларды төлөп бере турган өзүбүздүн ишибиз. Сырттан алган карыздарга караганда биз жоопкерчиликти мындай жеңилирээк койгонбуз да. Биз ички өзүбүздүн компанияларга, инвесторлорго бере турганыбыз биздин өзүбүздөн болот да. Ал соттошобу эмне болот? Биз төлөй албай калсак, анда чатак чыгышып кетиши мүмкүн. Бирок мамлекет алардан алган карызды төлөп бере турган мүмкүнчүлүк болгон үчүн алып атат да. Ал эми сырткы карыздын көлөмү 5,34 миллиард болуп атса, ошонун ички дүң продукция менен эсептеп бөлүштүргөндө болгону 23% болуп атат да. Демек, биз жалпылап айтканда сырткы карыз, ички дүң продукция, жалпы карыз, мамлекеттик карыз, ички дүң продукциянын көлөмүнүн бөлүгүн алганда 38% экен. Казакстан 60% бул сыртка болгон карыз болот. Биздики баарын кошуп келгенде 38% болот. Айырмасы чоң болот атпайбы? Анын арасынан болгону 23 бул сырткы карыз. Калгандарын биз акыр аягы төлөп беребиз. Бул өзүбүздүн атууларга, өзүбүздүн жердештерибизге төлөп бере турган акча. Бул эч жака качып кутула албайт. Качып да кетпейт, эч кимди алып кете албайт. Ал өзүбүздүкү. Негизи ошо азыркы маалыматтар боюнча мамлекеттин карызын
ички дүң продукциясы менен болгон катышы азыр эң Абдан эле төмөн да? төмөнкү чекте деп Да. маалымат айтылып атат да. Анан буга чейин ал 70%, 70%, 80%, 120%га чейин чыккан учурлар болгон экен да. Анан биз азыркы Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү менен караганда дагы канчалык чекке жете алабыз? Кайсы чектен өтсөк кооптуулук жаратылат? Дүйнөлүк практика көрсөткөндөй, муну уже эл аралык деңгээлдеги адистер да айтып атат, биздин эле экономисттер менен сүйлөшүп көрсөңөр деле айтат. Жалпылап алганда ар бир өнүгүп келаткан мамлекеттин тышкы карызы бул ички дүң продукциянын 60%-ын деңгээлинде болуш керек экен да. Кичине ашса болот, кичине кемирээк болсо болот, бирок ошондон ашканда уже коопсуздук маселеси чыгышы мүмкүн да. Биз төлөп бере алабызбы, төлөп бере албайбызбы, биз экономикабыз өнүккөндө алган карыздарга жете турган акчаны таба алабызбы деген суроо туулат экен да. Ал эми 60%-га чейинкилердин баардыгы бул коопсуздук жагынан эч кандай кыйындыкты түзбөйт. Ошондой эле жогоруда да айта кеттиңиз, тактап айта кетсеңиз, бул карыздын азайышы, жана ошондой эле ички дүң продукция болгон катыштын азайышы бул экономиканын жогорулашынан кабар береби, же биз карыздарды төлөп атабыз, казынадан мисалы карыздарды төлөп кутулуп атабыз дегенден кабар береби? Кайсы фактор дагы көбүрөөк? Экөө бири менен абдан тыгыз байланышта да. Эгерде бирөөнү эле карыздардын баарын төлөп койсок эле биздин жашообуз өзгөрүп кетет дегенди билдирбейт. Тескерисинче биз экономикабызды аябай өнүктүрүп эле бирок карызды көбүрөөк ала берсек, Кыргызстандагы жашаган атуулдардын турмуштары оңолуп кетпейт. Бул жерде баланс болуш керек да. Экономикалык жактан биз канчалык күчтүү өнүксөк, ички дүң продукциябыз, биздин өзүбүздүн мамлекеттин ичинде байлыгыбыз ошончолук көбүрөөк болот. Ошону көбүрөөк болгон сайын бизге инвесторлор келет. А инвесторлор уже кредит да бериши мүмкүн, же өзлөрүнүн акчасын колдонуп бизге кошумча өндүрүш мекемелерин куруп береби, же жанагы биз салып аткан темир жол болобу, аэропорттор болобу, же жанагы көлдөгүдөй эс алчу инфраструктура болобу, ошолордун баардыгына инвесторлордун акчасы кетип атат да. Биз бөлүп берген акчабыздын көпчүлүгү бул мамлекеттин милдеттүү аткара турган иштерине байланыштуу берилет да. Мисалы, Кыргызстан темир жолду, Кытайдан келаткан темир жолду курганда, биздин өзүбүздүн территориябыз аркылуу курулуп аткан темир жолдун 70% Кыргызстанга таандык болот. Демек, аны биз өзүбүз өнүктүрө тургандай мажбурлук бар да, биз милдеттүүбүз. Ал эле темир жолду курганга биз Кытайдын акчасын колдонгонубуз менен регионалдык деңгээлдеги экономиканы өнүктүрүш үчүн биз ошо Кытайдан келген темир жолду түштүктөгү Ош, Жалал Абад жактагы темир жол менен Балыкчыдагы темир жолду байланышта турган жаңы трассаны курушубуз керек экен да. Ошону башташ үчүн биз мамлекеттик акчаны алып атабыз да. Эми аны кайсы бюджеттен алып атабы, же ички инвесторлордун акчасынан алып атабы, муну такташ керек. Мен аны айта албайм азыр. Бирок ошентсе да, мына бүгүнкү күнү өзүбүздүн жетишкендигибиздин натыйжасында экономика өнүкпөсө, темир жол курулбайт болчу. Мына 35 километр темир жол курулуп, Балыкчы менен Кочкор темир жол менен байланыштып калыптыр да. Демек, бул экономиканын өнүгүп бараткандыгысын, өсүп бараткандыгысын эң эле жакшы көрсөткүчү болуп атат да. Андан сырткары дагы азыр карап көрсөк, Камбарата бир ГЭСи курула баштады. Буга дагы биз өзүбүздүн акчабызды алып кошуп иштетсек, баары бир алыбыз жетпейт. Себеби бул абдан потенциалдуу, чоң каражатты талап кыла турган проект экен. Демек, биз башкаларды тартканга аргасыз болуп атабыз. Мисалы, азыр бул ГЭСти курганга Казакстан менен Өзбекстан абдан кызыктар болуп атат. Себеби аларга суу керек, сууну топтоп туруп, анан керектүү убакта бере тургандай кылып, алардын акчасын колдонгондо биз алардын да муктаждыгын камсыз, өзүбүзгө да пайда табабыз. Демек, алардан келген акчанын жардамы менен биз Камбарата ГЭСин куруп алсак, биз аларды суу жагынан камсыз, өзүбүздү энергетикалык жактан коопсуздугубузду бекемдеп алабыз. Жогорудагы айтылгандарга таянып айта кетсеңиз, дүйнөдө валюталык инфляциялар болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле акыркы жылдарда баягы согуштук аракеттер дагы кооптуулук жаратып атат. Бул көрүнүштөр биздин баягы карызыбыздын өсүшүнө, азайышына, же болбосо ошол эле эл аралык тышкы карыздарыбызга кандай таасирин тийгизет? Негизи эле эл аралык мамилелер таасири канчалык болот? Бул маселе
эми татаал деп айтканга болбойт, бирок менин түшүнүгүм боюнча мындай. Биз вообще кайсы мамлекет болбосун, Кыргызстан болобу, Казакстан болобу, Тажикстан болобу, өзгөчө эл аралык деңгээлдеги уюмдар менен же башка мамлекеттер менен кредиттик макулдашууга кол коюп атканда баарын жазышыбыз керек да. Сырттагы абал же таасир бизге макулдашууну аткарганга таасир кылбаш керек. Бир гана нерсеси бар, форс-мажор деген. Бизге тиешелүү эмес, бизге байланыштуу эмес. Мисалы үчүн аябай катуу, Кудай сактасын, жер тирөө болуп кетеби же суу каптап кетеби, ошого окшогон жаратылыш кырсыктарынын натыйжасында аткарылбай калган нерселер болсо, аны өзгөчө белгилеп коюшат. Башка таасир кыла тургандай эчтеке жок. Мисалы үчүн Ормуз кысыгындагы согуш бардык жактарга таасирин кылып атат. Бирок Кыргызстан анын бир да нерсесин нефтке байланыштуу дагы, кредиттик төлөмдөргө байланыштуу дагы эчтекесин сезелик азырынча. Нефтиге байланыштуу сезиши мүмкүн. Себеби орустар биз алардан алабыз да 80%. Алар баасын көтөрүп коюшу мүмкүн. Ошонун натыйжасында мына машиналардын бензини азыр кымбаттап аткандыгын айтып атат, бирок анча эмес. Көп болсо бир 7-8%га кымбаттаптыр. Бул азырынча менимче батыш мамлекеттерине салыштырмалуу таптакыр кичинекей деңгээлде да. Ал эми башка кредиттерди алганыбызда, мисалы үчүн Кытайга болгон төлөмдөрдү же түрктөргө болгон төлөмдөрдү, Японияга, эл аралык валюта фондусуна кандай жазылса, ошо пайыз менен, ошо мөөнөттө төлөп турганга биз милдеттүүбүз да. Таасир кылгандагысы талапты биз аткара албай калганда биз сезе баштайбыз. Эгерде биз азыркыдай экономикабыз жакшы өнүгүп, каражатыбыз куржунга түшө берсе, өзүбүздүн төлөмүбүздү бере берсек, эч ким бизди эч кандай мындай кысымга албайт, милдеттерибизди аткарасыңар деп кайра тескерисинче кийинки кредит алуу дегенге сунуш кылышат. Демек, эки тарап өздөрүнүн талаптарын так аткарган күндө башка сырткы эч бир таасир болбойт. Ошондой кылып келишим түзүш керек демек. Ошентип түзүлөт анысы деле. Бул барча ушундай. Бул эл аралык деңгээлдеги практика. Негизи коомчулуктун пикири боюнча да азыркы күндө монча карызыбыз бар экен, бул келечекте ушунча жылдагы муунга чейин жетет экен деген коомчулукта айтылат да бул нерселерчи. Анан ошол карызды мисалы азыр жанагындай объекттерди куруп биз кутулганга, кайрадан төлөп бергенге аракет кылып атабыз да. Анан ушул стратегия сакталып калыш үчүн кандай иштерди кылыш керек, кандай пландоолорду, канча жыл алдыга пландоолор түзүлүш керек? Бул бир гана нерседен көз каранды, ал экономиканын тынымсыз өсүп турушун камсыз кылуу. Мына биз акыркы 5 жыл, 4 жылдан бери экономикабыз Кудайга шүгүр өсүп атат. Быйыл эми билбейм, жылдын жыйынтыгы кандай болот, бирок эл аралык уюмдардын прогнозу боюнча алганда кеминде эле 9% деп айтып атышат. А биздин улуттук статистика комитет айтып атат 11%га чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп. Эгер ушул темпти сактап отурсак, бир дагы азыркы биз милдеттүү деген кредиттердин төлөмдөрүн эч бузбай төлөп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Эгерде дагы кошумча кредит ала турган болсок, азыр ошондой зарылдык болушу мүмкүн. Чоң проектлер курулуп атпайбы? Мисалы үчүн көлдөгү, Мысык областындагы өзгөрлөрдүн баарын карап көрсөк, ал жерде Кыргызстандын өзүнүн каражаты жетпейт. Биз башкаларды чакырганга, алардын акчасын алып келгенге аргасыз болуп атабыз да. Өзүбүзгө кызык болгон үчүн алардын акчасын алып келип иштетип атабыз. Алган пайдасын сен өзүң алып кетесиң, моуну салып бер деп эле милдетти аларга мойнуна коюп илип коюп атабыз да. Бирок ошо тапкан акчасын алып кеткенге чейин биз ошол шарттардын баарын аткара тургандай экономикабызды өнүктүрүшүбүз керек. Кубан мырза, сиздин өзүңүздүн азыр жекече оюңузду уккум келип атат да. Кыргызстанда ушундай экономикалык ар кандай объекттер курулуп атат, ар кайсы тармактарда өнүгүүлөр болуп атат деп атабыз. Мисалы, Кыргызстан ошондой эле транзиттик өлкө, ошондой эле туристтик жактан да өнүгө турган потенциалы бар өлкө. Негизи эле сиздин оюңуз боюнча кайсы тармак локомотив болуп бере алат бизге? Бул Кыргызстан азыр универсалдуу өнүгүү багытына түшүп алды да. Мындай бир жагынан тартып кете тургандай бир тармак бар деп айткан азырынча
азынча эмес, мурунтадан эле көрүнүп атканда аны айтыш мүмкүн эмес. Мисалы үчүн мындан бир 5 жыл 10 жыл мурун элдин баары ишенип аткан жеңил өнөр жай да, кийим тигүү боюнча биз аябай деңгээлибиз бийик деңгээлге көтөрүлүп кетти. Келген каражаттардын баардыгы ошонун натыйжасында түшүп атат. Биз өнүгө турган жолубуз ушу экен деп. Бирок тилекке каршы мына 2-3 жылдан бери жеңил өнөр жайы, өзгөчө тигүү тармагы аябай төмөнкү деңгээлге түшүп кетти. Бизден ашып кеткен мына Казакстандан эле эмес, бизден алыс болуп турган көлөмү боюнча Өзбекстан ашып кетти. Алардын товары Россияга бизден 5 эсе 10 эсе көп болуп кетип атат да, биздин товарды албай калды. Демек муну айткан 5 жыл мурун локомотив экономики деп ошо жеңил өнөр тармагын айтсак болмок. Азыр айта албайбыз. Бүгүнкү күнү мына дагы кимди айтсак болот? Мисалы кумтөрдү айтсак болот да. Кумтөрдү карап көрсөк, ички дүң продукциянын болгону 10%ке жетпеген эле салымды кошот экен. Демек калгандарын башка жак салым кылып көбөйтүп атат да. Башка жакты алып көрсөк, курулуш. Азыр ипотека курулушу деп атат. Үй жагынан ар бир областтык деңгээлде, областтык борборлордо канчалаган үйлөр болуп атат, канчалаган мекемелер, завод, фабрикалар болуп атат. Бул жагы өнөр жай тармагы тартып кетет дегендей ой калтырышы мүмкүн да, ошондо таасир болушу мүмкүн. Бирок бул дагы бир белгилүү деңгээлге чейин болушу мүмкүн. Демек, айта бериш кыйын, баарын эскерте берсек болот. Мисалы үчүн дагы бир нерсени айтайын. Биз гидроэнергетика потенциалы боюнча Орто Азияда 2-нчи орунда турабыз. Тажикстан 1-нчи орунда, алардын потенциалы бизден бир 20-30% көбүрөөк. Биз 140 миллиард киловатт сааттык потенциалыбыз бар. Ошонун болгону 15% иштелип атат. Ушул жагын өнүктүрүп кетсек, биз дагы көптөгөн электростанцияларды куруп алсак, өзүбүзгө жетпей аткан энергия эмес, башкаларга экспорттой турган деңгээлге чыга алабыз да. Мына салыштырмалуу түрдө айтсак, Казакстан бүгүнкү күндө экономикасы абдан өнүккөн үчүн биздикине окшоп эле жаңы курулган мекемелерге электричествосы жетпей калды да. Анын баарын чечиш үчүн акча каражат керек экен. Ошон үчүн мына Путиндин Астанага болгон расмий иш сапары учурунда эки жак келишип атом электростанциясын кура турган чоң келишимге кол коюшту да. Аны карап көрсөк, эгерде 3 ошондой атом электростанциясы Казакстанга курулса, Казакстан өзүнүн зарылдыгын полностью камсыз эткен дагы, андан сырткары бир топ бөлүгүн экспортко чыгарат экен да. Демек энергетика жагын бүгүн биз өнүктүрсөк, мына Каса деген проект бар. Кыргызстан менен Тажикстандан алынган электрический энергия Афганистан менен Пакистанга кетет да. Ошол ишке кирилбей атат. Ошол ишке кирилсе, мына Камбарата курулуп бүткөндөн кийин биз электричествону экспорттоодон дагы бир топ акча каражат тапканга мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Энергетика жагындагы экономиканын локомотиви деп айтканга боло турган деңгээлдебиз да азыр. Баардык жагын бирдей алып кетсек абдан жакшы, бирок бир жагынан басым кылып кете тургандай айтыш азырынча кыйын. Кубан мырза, студиябызга келип, маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы иштериңизге ийгилик каалайбыз. Ушуну менен биздин берүүбүз соңуна келип жетти. Бүгүн биз мамлекеттин карыздары жана анын эл аралык экономикадагы абалы тууралуу кеп кылдык. Студияда конокто саясат таануучу Кубан Табалдиев мырза болду. Кийинки актуалдуу маектерде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.